Assalamu алейкум достор. Барыңыздарга ушул жактан кайрылуу жасап коеюн дедим туугандар. Бардыңыздар туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Нагима экөөбүздүн жашообуз көпчүлүк элге жер титирегендей эле болуп атат окшойт. Жаман массалык түрдө ызычуу болуп атат, комментарийлерде айтылбаган сөздөр айтылып атат, укпаган сөздөрүң угулуп атат, күнөөсү жок адамдар күнөөлүү болуп атат бул жактан. Нагима экөөбүздүн жашообузду Нагима экөөбүз чечебиз биз. Нагима ооба туура Баткенде менин жанымда эмес, Нагима алысыраак жакта экөөбүздүн ортобузда көптөгөн километр аралыктар бар азыр. Анан экөөбүз ажырашып кеткен жерибиз да жок. Экөөбүз таарыныч, кандай десем, түшүнбөстүк деген ушундай нерсе семьяда боло берет экен, бүт бардык нерсе жерде. Ошондой нерсе болуп атат, ошондой периоддон өтүп атабыз азыр, ошондой жолду басып өтүп атабыз. Кыйын болуп атат бизге дагы. Ушул сөздүн бардыгы Нагимага дагы, мага дагы оор келип кетип атат туугандар. Туура түшүнөсүңөр деген ойдомун. Элдин бардыгы хайп үчүн болуп атат, подписчик чогултуш үчүн. Биздин жашообуз азыр кааласам мен башка видео тартып деле подписчик чогултабыз, мындай өзүңөр деле логически ойлосоңор. Просто экөөбүздө түшүнбөстүк болуп атса, эмоция менен чыгып кетип атат видеолорчу. Анан кийин элдин баары эле туура эмес түшүнүп калып атат. Ой, Нагима күнөөлүү, ой, Амир күнөөлүү деп. Эч кимге күнөөлүү эмес, биз Нагима экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүк эле болуп атат. Анан хайп деген нерсе жок, ал нерсе. Кайсы адам деп өзүңөр деле логически ойлосоңор, кайсы ата-эне же кызын жөнөтүп коет, же кайсы ата-эне баласын үйлөндүрүп коет акча үчүн мындай. Биз өзүбүз жаш болсок экен майли, жаштык кылып деп үйлөнүп алдың десе, акчага кызыгып десе, деп койсун. НТСке да жазып атасыңар, акча үчүн үйлөндүрүп койдуңар, Амирдин жашоосун талкаладыңар, Нагиманын жашоосун талкаладыңар деп. Эч ким жашоосун талкалаган эмес. Жашоону Нагима өзүбүз тандадык, өзүбүздүн жолубузга өзүбүз көпүрө, өзүбүздүн жолубузга өзүбүз араба тартып атабыз туугандар. Анан эч ким күнөөсү жок бул жерде. Көз тийди, көрө албастык, жанагындай түшүнбөстүк деген нерсе болуп атат экөөбүздүн ортобузда, үй бүлөлүк нерседе. Анан ооба, Нагима менин жанымда эмес азыр. Өзүнүн бир тууган акелеринин жанында, башка жакта Нагима. Мен Баткенден. Нагиманы сурагандар өзүгө жазасыңар, мени сурагандар мен өзүмө жазасыздар. Анан кайра эле бири-бирибизден сурап, не болду, анан урушуп кетти, ажырашып кетти деген сөзүңөр токтотуп койгула туугандар. Конкретно силерге айтып коеюн. Бул жерге НТС үчүн дагы хайп болду, ана мына болду деп НТСке ызычуу кылып атасыңар, мага ызычуу кылып атасыңар, бүт жака. Эч ким эчтеке чыгара элек, уже ажыраштык деп мен оозумдан сөз уга элексиңер, же башка жактан эч ким эчтеке уга элек. Жөндөн эле өзүңөрчө видеого чыкпай калсак эле, эме кылбай калсак эле решение чыгарып алып атасыңар өзүңөр. Баарыңыздарга түшүнүктүү эле болду окшойт туугандар. Анан НТС да жаман дей бербегиле, бизди табыштырып, бизди үйлөндүрүп койгон ушундай сонун күндөрдү өткөнгө НТС себепчи да. НТС бизди жараштырып койду, бизди бактылуу кылып койду, көп нерсе болду. Дальше жашоону биз өзүбүз тандайбыз. Нагима экөөбүз өзүбүз куруп атабыз, арабанын жолубузду өзүбүз жасап атабыз биз. Анан бизге табыштырып койгонго НТС себепчи болуп калды да. Чоң рахмат НТСке да. Анан эле айтып алып, силер мындай кылдыңар, анан мындай кылдыңар. Биздин жашоону эч ким бузган жок туугандар, силерге айтып коеюн. 100 жыл сүйлөшүп деле турмуш курсаң, жашооңдо кичине түшүнбөстүк болуп калса, анда урушуп кетет экенсиң. Түшүнбөстүк болуп калат экен. Анан катачылыгыңды, башка нерсени кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн кезде эч кимге көргөзбөйт да. Анан кийин үйлөнүп алгандан кийин ал нерсе чыкса, ызычуу болсо, анан башка бирөө күнөөлүү болуп калбайт ал нерсеге. Айтып кете турган нерсе туугандар, бир күнүн ичинде үйлөнүп алып 12 жыл сүйлөшпөй жүрүп, 12 жыл жашагандар, 20 жыл жашагандар да бар. 7 жыл сүйлөшүп, 6 жыл, 5 жыл сүйлөшүп туруп, бир күндө ажырашып кеткендер да бар туугандар. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө адам кемчилигин өзү көргөзө бербейт да, сүйгөн адамыначы. Бекине берет. Үйлөнгөндөн кийин деле ал нерсе бекилет, бирок чыгат да, чогуу жашайсың, бир үйдө турасың, башка нерсе болосуң. Анан ошол нерседен кичине түшүнбөстүк нерсе болуп калат, бири-бириңе көнүш деген нерсе кыйын болуп калат экен туугандар. Ошондой семьянын, үй бүлөнүн жашоосу ушундай чоң эле бир сыноодон Нагима экөөбүз телтеңдеп өтүп атабыз да азыр. Мындай силерге бир кыскача айтканда. Силерге кааларым, чоң рахмат, силерге кааларым узун өмүр, ден соолук, баарыңар өзүңөрдү жакшы карагыла, бирөөнүн жашоосуна ызычуу кылбагыла, Нагимага да көп жаза бербегиле туугандар, чоң рахмат. Жашоодо үйлөнүш деген нерсе оңой эле нерсе да, бат эле. Анан жашап, бактылуу жашап кетиш деген кыйын нерсе экен. Кудайым бизге жашоону наадай эле колубузга карматып койду. Анан жашоодо болуп аткан тагдырыбызды, өзүбүздүн тагдырыбызды, келечегибизди өзүбүз тандап алат экенбиз биз.
бул балким бизге чоң кандайдыр бир сыноо болуп атат. Ушул жолду басып өтсүндөр деп атат Кудайым да балким. Анан менин историямды Нагимага жөнөтүп, Нагима мага жөнөтүп аткандар. Силерге дагы айтып коеюн, менин профилимде турган сүрөттөрдүн эч кимеси өчпөйт. Менин аялым, менин келинчегим, мен жакшы көргөн кыз, экөөбүздүн ортобузда болуп аткан жакшы сонун күндөрдөн бир элесим ушул Инстаграмда сакталат. Мен башка жак буну өчүргөнүм менен деле YouTube, Инстаграмда, башка жакта видеолорубуз бар. Анан бир нерсеге ээ болуш, бир нерсеге жетиш деген бат эле нерсе, ал нерсени кармап калыш өтө кыйын нерсе экен да. Анан өзүңүздөрчө чечим чыгарып алып, сен антпесең мындай болбойт эле, андай болбойт эле, менин пешенеме ушундай нерсе жазылып коюптур, ушундай нерсе болду. Бул нерсени кылам деп адам жакшы ой менен ушундай кылайын деп айтпайт, адам кылайын дебейт өзү. Ушундай нерсе болуп кетет экен, өзүң деле байкабай каласың бул нерсени. Анан биз элдин алдына чыгып койгондон кийин кичине эле бир бутубуздан кичине чалынып, ташка чалынып калсак деле эл билип калат да бүт нерсеничи. Анан бияктан адамдар жазат, мындай болуп атат, анан сен күнөөлүүсүң, семьян деген эркек адам башкарып калыш керек, кармап калыш керек деп. Бүт нерсени силерге айтпасак деле биз өзүбүз менен өзүбүз кылып атабыз, ал нерсени аракет дагы кылып атабыз. Жашообузда тоскоолдук нерсе ушундай майда чүйдө болбогон эле нерсе, бирок чоң эле бир жүрөккө оор тийгизип кое турган нерселер бар экен да. Ушундай болуп атат. Ушинтип сүйлөп айтып кое алсам, элдин көпчүлүгү туура эмес түшүнүп калып атат. Туугандар, орозоңор кабыл болсун, кармаган орозоңор, орозо ичинде кандай дуа кылган болсоңор, кандай ниет кылган болсоңор, Кудайым ошол нерсени силерге насип кылсын. Эч качан оорубагыла, ден соолукту жакшы карагыла. Аллахым бүтүн жамандыктан силерди алыс кылып, жакшылыкка өзү жакындаттырсын. Бүтүн күнөөңөрдү өзү кечирсин. Орозо ичинде жакшы дуалардан кылгыла, күнөөңөрдүн баары кечирилет, туугандар. Анан ушунча аз 22 000 адам көрүп атат историямды, бүт бардын арадан айтарым силерге. Биз үчүн да дуа кылып тургула. Ушунча жаман жазасыңар, жакшы жазасыңар, колдойсуңар, бүт нерсе кыласыңар, биз үчүн да дуа кылып койгула. Эч качан үй бүлө эки жакка кетпесин, ажырашпасын, бүт бардыгы бактылуу жашасын. Айтарым ошол силерге.